Саламат элимдин ден соолугу үчүн бул саламат. Саламат клуб элимдин ден соолугу үчүн. Салам достор, барыңыздарда YouTube каналыбызга кош келиңиздер деп чакырам. Саламат клуб, эгерде сиз биздин каналга каттала элек болсоңуз катталыңыз, суроолор болсо ылдый жакка комментарий жазыңыз. Анан албетте бүгүнкү ушул 10 мүнөттүк убакыттын ичинде сөз кыла турган темага дагы комментарий жазам десеңиз, анда биз сиздерден күтөбүз. Аты жөнүм Айнура Миназарова. Бүгүнкү 10 мүнөттүк алкакта биз үй бүлө кандай болуш керек деген теманын тегерегинде сөз кылалы деп турабыз. Албетте биздин төрүбүздө жаш психолог эжекелерибиз, байкелерибиз келип үй бүлөнүн формуласын айтып берген учурлар болгон. Бүгүн болсо биз өзүнүн үй бүлөлүк тажрыйбасы мол, багажы чоң агабыз менен сүйлөшөлү деп турабыз. Ошо өзүнүн 40 жылдык үй бүлөлүк жашоосунда кандай сабактарды алды жана бизге жаш муунга эмне жөнүндө айтып бере алат. Келиңиздер ошол жөнүндө сөз кылалык. Саламатсызбы? Саламатчылык. Биздин төрүбүздө бүгүнкү коногубуз Жолдошбек Шамуратович. Анда үй бүлөңүз, мен жаңылышпасам, 40 жылдан ашып, түтүн булуп атканыңыздарга 5 уулду тарбиялап келе жатасыздар. 4 уул, 1 кыз. Ооба, саламатсыздар. Чындыгында эле ошондой, мурунку маегибизде айтып өткөм, үй бүлө жөнүндө сөз болуп атат. Үй бүлө кандай болуш керек? Үй бүлө деген эмне? Ооба, көп булактар бар үй бүлө жөнүндө маалымат берген. Анан дагы булактын эң маанилүүсү, эң чыны деп коеюн да, чындыгы бул баштан өткөн нерсе да. 40 жыл болду деп айтып өтпөдүкпү? Ооба, 40 жыл чогуу жашадык айылым экөөбүз, 40 жыл аялыма чыдадым, аялым мага чыдады дегендей. Анан үй бүлө куруу чын эле ошо жомоктогудай, же жанагы Индиянын киносундагыдай чын эле курганда эле бактылуу болуп, проблеманын баары чечилип калабы? Жок, албетте андай эмес. Үй бүлө курганда үй бүлөнүн фундаменти бекем болушу эмнеден көз каранды? Бул адамдын ички дүйнөсү, адамдын алган тарбиясы чоң роль ойнойт да. Эгер адам мага эле керек, мени түшүнбөй атат, мага бериш керек, мен буга ээ болушум керек, мени сыйлаш керек, мени урматташ керек, мага деген эле нерсе менен тарбияланып калган болсо, анда үй бүлө кыйын куруш. Экинчи жагына аябай кыйын болот. Эгер бул кыйратат да, үй бүлөнү көп ажырашуулар болуп атат, өзүбүз күбөбүз. Ал эми кандай болуш керек? Адам тескерисинче, мен адамга эмне бере алам? Кандай жакшылык кыла алам? Кандай жакшылык нерсе тартуулай алам адамга? Кантип жардам бере алам аны? Кантип кубанычка бөлөй алам? Мен аны кантип бактылуу кыла алам деген суроону, талапты өзүнө коюп, ошого жооп издеп тарбияланган адам болсо, анда албетте үй бүлө бекем болот, үй бүлө бактылуу болот, үй бүлө кубанычтын даамын сезет. Анан алар дагы башкалар үчүн өзүнүн кызыкчылыктарын курмандык кылып, аларга кызмат кылганга үйрөнөт. Бул адамдын коому, биз жашаган коом ошондо ушуга жараша дагы ошондой коом болуп түзүлөт. Анан бул өсүп өнүгүү жолу деп түшүнөм да, билем өзүмдүн тажрыйбамдан. Албетте оңой эмес, курмандыкка берип коюп эле башкаларга эле кызмат кылып туруш оңой эмес, бирок бул мүмкүн нерсе да. Бул ошол кызмат кылып, өзүнүн каалоолорун, кызыкчылыгын курмандыкка берип аткан адам дагы кезегинде кубандырып калат да. Рахмат. Ушул үй бүлө кандай болуш керек деген темада ошол эң эле алгач ошо үй бүлө негизи бул кимдин кызыкчылыгы, же болбосо үй бүлө кайдан пайда болгон, эмне үчүн ушундай аял, эркек, анан балдар болуп калган, ошол жөнүндө айтып берсеңиз бир аз. Бул эми аябай чын эле улуу суроо да. Бул биз билебиз да, баарыбыз эле жакшы билебиз. Биз Кудай эмеспиз. Биздин үстүбүздө Кудай бар. Мындай айтканда, жаратуучубуз бар. Анан жаратуучунун өзүнүн планы бар адамзаттын үстүндө. Ар бир жекече адамдын үстүндө дагы, анан баардык адамзаттын үстүндө. Бул үй бүлө ошол жаратуучунун максаты, планы деп айтсам жаңылышпайм. Үй бүлө аркылуу жаратуучу адамды тарбиялап, өстүрүп, анан келечекке даярдайт. Бул үй бүлө бизди жараткан жаратуучубуздун бизге карата болгон мамилесин да чагылдырып көрсөтөт да. Кудай адамзатын
жакшы көргөн үчүн жаратты. Адамзаттын үстүндө анын жакшы ой, жакшы ниети бар, жакшы максаты бар. Ошол максатты адам көрө алыш үчүн адамды аял эркек кылып жаратып, анан экөөнү бириктирип, анан балдарды берди. Ушул үй бүлө аркылуу адам адамгерчиликке үйрөнөт. Адам болуп жашай алат. Жана өзүнүн үстүндөгү жаратуучусу бар экенин моюнга алып, анын жакшы жактарын көрө алат. Анан баалайт. Анан албетте түбөлүктүүлүккө умтулат да. Адамды Кудай түбөлүк жашагандай кылып жаратып коюптур. Бул ошого жардам бере турган өтө маанилүү каражат үй бүлө. Рахмат. Мисалы, кыргыз элинин макалдарын карасаң, баягы аял жакшы, эр жакшы дегендей, анан аял жакшы болуш керек, аял чыдамдуу болуш керек деген тарбияда өскөнбүз го. Чынында үй бүлөдө эң башкы роль, болбосо негизги роль, башкы каарман ким? Эми биз адамбыз да, баарыбыз тең, өзүбүздүн түшүндүктөрүбүз бар, ар түрдүү өтө. Бирок мен жалгыз чыныгы түшүнүктү билем, ошо аялдан эле көз каранды болбойт. Жана башында айткандай, эки тараптан тең. Эгер адам мага эле деп өссө, анда кыйын болуп калат. Эгер адам жок, мен берейин, мен кам көрөйүн, мен жардам берейин деп ушундай тарбия менен чоңойсо, анда жакшы жагы болот деп. Аялдан эле көз каранды дегенге кошулбайм. Анткени эркек үйдүн башы. Бул эркек мындай бир жоопкерчиликтен качканда, же болбосо аялга бирдеме шылташ үчүн ушундай жагыбыз бар го. Ой, аялы жаман болгон үчүн болуп калды деген актануу катары. Мен бул сөздү кабыл албайм, ал чындык деп эсептебейм. Анткени менин жашоо тажрыйбам көрсөтүп атат. Аял канчалык жакшы болсо дагы эркек эгер мага эле дей берсе, аял кыйын болуп калат аял жагыначы. Эркек жоопкерчиликти өзүнө алыш керек толук. Анткени бул ошол бизди жараткан жаратуучубуздун эрки. Ал эркекти жогору коюптур. Ал эркекти бийлик кылып эле, баарын башкарып эле, өзүн билгендей кыла берсин деп эмес. Жок, баарына жооп берип, баарын тарбиялап, ушу баардык үй бүлөсүнө, аялына, баласына, кызына керектүү нерсени менден алып берип турсун деп койгон экен да. Жоопкерчиликти кылып. Жоопкерчиликти. Эркек аркылуу өтүп турат семьяга. Ошол эң улуу акылмандык эркек аркылуу өтөт. Үйдүн ээси ошол эркек болгондон кийин. Рахмат. Биздин 10 мүнөттүк убактыбыз соңуна чыгып калды. Биз кийинки подкастта ушул үй бүлө негизи кандай болуш керек, үй бүлөлүк баалуулуктар, тарбиялоо жөнүндө дагы да сонун кызыктуу маегибизди улантабыз. Ошондуктан алыстабаңыздар. Сизге болсо рахмат, алтындай убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн. Анда достор, кайрадан амандашканча дейбиз. Анан эң башкысы биздин каналга катталганды унутпаңыз, жакындарыңызга ушул видеону жөнөтүңүз, шилтемесин. Биз сиздерди күтөбүз. Бул саламат элимдин ден соолугу үчүн бул саламат. Саламат клуб элимдин ден соолугу үчүн.